Асема уулуна ат койду. Белгилүү киноактрисасы Асема Токтобекова жакында уулду болгон эле. Уулуна Байхан деген ат койду. Бул тууралуу актриса өзү кабарлады. Аман-эсен үйгө чыгып, атыбызды Байхан койдук. Нишанов Байхан Акчолович 19 декабрда төрөлдү деп жазды. Көрөрмандардын ага жана уулуна ак тилектерин каалашууда. Булак аргумент KG. Гүлзат Мамытбектин мушташы. 2019-жылы эң чоң ызуучу менен өзүн Кыргызстандын дем атаган ырчы блогер Гүлзат Мамытбектин мурунку жолдошу менен болгон мушташы болду окшойт. Келишпестик ортодогу бала жана үй талашуудан келип чыккан. Дал ошол ызуучуну ырчы Instagram баракчасына жүктөп, балдарымды алам деп барсам атасы бербей койду. Өзүмдүн үйүмдө өзүмдү киргизбейт. Менин үйүмдө жубайы менен жашайт. Азыркы жубайына дагы учурдагы мага кол көтөргөндөй балдардын көзүнчө кол көтөрөт экен. Эл эмне дейт? Ата-энемдин бетин жай каратпайын деп ал адам менен 7 жыл жашадым. Балдарымдын психикасы дагы бузулду. Эми мен балдарым үчүн акырына чейин күрөшөм, эч нерседен коркпойм деп ыйлаганы бар. Бул окуядан кийин Гүлзат Мамытбек балдарын жана үйүн алуу үчүн Сокулук райондук сотуна кайрылган, бирок сот мурунку жолдошу Талант Курманкуловдун пайдасына чечкен. Андан кийин дагы бир ирет үйүнө барганда жолдошу аны ичке тепкендиги үчүн Чүй облустук сотуна кайрылган. Анда балдардын атасы бейбаштык беренеси менен айыпталып, бул ирет дагы сот жолдошунун пайдасына чечип берген. Учурда Гүлзат Мамытбек үйүн ала албаса дагы балдары менен байма-бай көрүшүп турарын Instagram баракчасына жүктөп турат. Андан сырткары ырчы 2018-жылдын соңунда америкалык режиссер Хуан Буэндага турмушка чыгып, тилекке каршы үстүбүздөгү жылы ажырашып кетишкен. Анын себеби Мамытбек балдарына ал күткөндөй мамиле кыла албаганы менен түшүндүргөн. Булак аргумент KG. Анжелика бирөөнүн күйөөсүн тартып алгандай ажылдагансыңар. Эстрада ырчысы Анжелика Кайратова жеке жашоосу боюнча Instagram баракчасына жазып, элдин сынына көп кабылат. Бул жолу ырчы айым аны сындыргандарга жооп жазды. Силер кыздарымдын, менин атасынын кантип жашап жатканымды билбейсиңер. Кыздарым атасы менен бат-бат көрүшүп турушат. Бизди түбөлүккө байланыштырган кыздарыбыз бар. Жашоону өзүбүз каалагандай кылып түзүп жатабыз. Бир учурда тим эле бирөөнүн жашап жүргөн күйөөсү менен мен тартып алгандай ажылдагансыңар. Мейли көрөбүз дегем. Обу жок аялдын сөзүнө кирип ишенгендер андан бетер болуп кеткен. Мен ичимдеги бугумду айтар сөзүмдү ичиме бекем катып, Анжелика бул сыноо, баары өтө элем. Канчалаган азгырыкка жаман жолго кадам таштабадым. Мен башты иштетип, акча таап, жоопкерчиликтүү мамиле жасайм. Ошондон мени сыйлагандар аз эмес деп жазып чыккан. Булак аргумент KG.